Урматтуу мекендештер, айылдын патриот уул кызын колдобогула. Райондун патриот уул кыз жигиттерин колдобогула. Шаардын патриот уул кыз жигиттерин колдобогула. Улуттун, Кыргыз мамлекетинин уул патриот уул кыз жигиттерин колдоңуздар. Бир райондун гана депутаты болуп чектелбейт алар. Алар бир областтын гана патриот уул кызы болуп чектелбейт. Алар бир шаардын эмес, бир айылдын эмес. Улуттун, Кыргыз мамлекетинин патриот уул кызы болуп эсептелет. Урматтуу жердештерим, терең ойлоңуздар. Качанга чейин жүрө беребиз? Жемне ошо байлардан, мамлекет талкалап тоногон байларды, ууруларды колдоп өмүр бою жүрө беребизби? Же алардын балдарын, эмне алардын атасына, же балдарына мурас болуп калды беле? Депутаттык кресло, министрлик, жетекчилик кызматтар. Эмне үчүн карапайым элдин балдарын колдоп чыгарбайсыңар? Эгер мындай темп менен кете берсек, анда баарыбызды кошоматчы кыласыңар. Көзү тирүүсүндө баркын билбей, ошол эле Абдрахманов, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Байел Исекеев окшогон аталарыбызды тирүүсүндө баркын билбей көз өткөндөн кийин баркын билдик. Кечээки эле Бакеевдин убагында көз өткөн Дооронбек Садырбаев окшогон кыйын Раматул Аксакал аталарыбыздын баркын билбей, ошол кезде дагы жамандап жүрүп көз өткөндөн кийин баркын билип атабыз. Туугандар, Кыргыздын уу чугур эмес. Бул кандидат болуп чыкканга, ат салышканга мыйзамдуу укугуңар. Менде шарт жок болуп турат. Эгер шартым болсо, албетте, каржы жагынан. Себеби 1,5 жылдан бери сот иши менен жүрөбүз. 6 ай түрмөдө чыктым, аны барыңыздар билесиздер. Тааныгандар, кызыккандар саясатка. Азыр үй камагындамын. Ар бир жума сайын сот. Ошондуктан менде каржы жок, болбосо катышмакмын. Бул жерде утулуш маселе эмес, кеп анда эмес, кеп башкада. Мен утулуп калат элем деп, мен утат элем деп, аны ойлобогула. Кеп башкада. Кыргызда жакшы сөз бар. Таранчыдан корккон эгин экпейт деп коет. Эмне иш кылсаң да, корксоң, эч нерсеге жетишпейсиң. Эч нерсеге. Анан ар кайсы жактын башын чалып жүрө берген да болбойт. Эмнени баштадың, ошонун аягына жет, чык. Күрөшмөйүнчө эч нерсеге жетпейсиң. Фейсбукта болсо отурабыз, бирибизди мактап карап коюп, мен дагы көз салып коюп отурам. Албетте, ким пост жазса, мага плюс берип койгула. Же болбосо ким пост жазса, аны мактап, кайра бири-бирин жамандап, аны менен эч нерсеге жетишпейбиз. Кээ бирөө күлүп атат, шылдыңдап, ошол жерде. Кайсарына күлөт билбейм, кыргызда жакшы сөз бар. Өлгөнүңдө күлөсүңбү дейт. Эми алардын өзүнүн деңгээлине, адамдык сапатына, ыйманына, адеп ахлагына жараша иш кылаарын баарыбыз билебиз. Урматтуу мекендештерим, мен айтып атам. Эгерде эл колдоп чыккан ким болбосун, мейли мен мурун жаман көрөмбү, жакшы көрөмбү, мен колуман келген жардамды бергенге даярмын. Чыныгы уул кыз, мамлекет үчүн күйөм, депутат болгондо элдин өкүлү болуп, Кыргыз мамлекет үчүн мыйзамдарды иштеп чыгам, жазып чыгам. Элге керектүү десе, жана кнопка баскыч эмес, чыныгы бийлик менен тиреше турган, кандай гана бийлик болбосун, адилеттүүлүктү талап кылган, акыйкатты талап кылган депутат болом десе, мен да колуман келишинче жардам бергенге даярмын. Мейли, албетте мен 100 000 деп акча бере албайм. Жана айтып атпаймынбы, 250 адам 1000 сомдон чыгарсак жетет болду. Ал миллион кетирип депутат болбой эле койсун ким болсо дагы. 3 округтан 3 бала кызды колдосок, бирөө утуп келсе да жетиштүү. Кээ бир айтышы мүмкүн, жогорку кеңешке, урматтуу мекендештерим, эми сүйлөгөндө рас деп, мурунтадан эле ушундай 350 депутат кесте деле бир 20-30 сүйлөчү. 120 депутаттар кесте деле 10 сүйлөчү. Азыр 4-5 калды деп атасыңар. Азыр жок кесе. Керекпи бизге ушулардын? Же 6 санаман адамдарды, инвалидтерди баккандай эле багып жүрө бересиңерби? Азыркы депутаттар өздөрүнүн укугун коргой албай калды го. Элдин укугун койгула, өздөрүнүн укугун коргой алышпай калды. Кет десе эле кете бергенде эмне? Бийлик менен эрди катын болуп алды беле булар. Кечирип коюңуздар, катып айтсам. Ал өзүнчө органда, аны да эл шайлаганда, каалаган күнү кетирип атат. Себеби көбүнүн арты таза эмес. Ошондуктан кетип атышат.
же бийликке көз каранды, же бир байларга көз